То есть Россиядан эле алып бере аласыздарбы же бул жакта туруп алып төлөп Кыргызстандан алса да болобу деген суроо аябай көп жаралат да. Ошол боюнча Ошон үчүн дайыма Алсу медиага катталыңыздар, Алсу медиадан келгениңиздер сөзсүз айтыңыздар. Биз сиздерге 50% скидка алып беребиз. анан дагы бир суроо баштапкы төлөм боюнча айта кетсеңиз. Аябай бул баштапкы төлөмү первоначально взнос дейт, аябай көйгөйлүү суроо. Льготный ипотека дегенибиз бул баягы Россия жараны болуп, мамлекеттин бир кандайдыр бир жардамдарын алып калат. Мисалы бул 7 жашка чейин баласы болсо, же болбосо IT компанияда иштесе, же бир военный болуп бир жерде службада жүрсө, ошол убакыттарда 6%ке чейин, бул 3,5-дан 6га чейин деп айтылат. 6дан ылдый да болушу мүмкүн, 6да болушу мүмкүн. Бул нюанстары бар. Арзан 3,5-дан деле алып беребиз. Негизи 6га чейин максимум 6 деп айтылат. Ошол 6% менен алып беребиз. Ассаламу алейкум, урматтуу Алсу медиа каналынын катталуучулары. Бүгүн сиздер менен мен Тынчтык Жолдубаев сонун бир жаңылык менен бөлүшөм. Маек курабыз. Ким менен деген болсоңуздар сиздерге пайдасы тийчү. Москва шаарында өзүнүн мекендештер канчалаган мекендештерге жардам берип келаткан болсо, алардын катарында Нуран недвижимость компаниясы бар. Мен болсо Азамат байкебиздин жанына келгенмин. Кудай буйрса бүгүн сонун жаңылыктар менен сиздерге керектүү, пайдалуу жаңылыктар менен маек курабыз деп ишенип турам. Андыктан баарыңыздардын назарыңыздарды бүгүнкү сонун бир пайдалуу маекке бурайын. Ал эми бүгүнкү маек кимге жаккан болсо, же болбосо бүгүнкү маектин жүрүшүндө сиздерге керектүү суроолорду мен таппай калган, бербей калган болсом, комментарийга жазасыздар. Комментарийга жазып эле тим болбостон ушул YouTube каналга катталып, YouTube каналдан, Алсу YouTube каналынан өзүңүздөргө керектүү, пайдалуу маалыматты ар дайым алып туруңуздар. Лайк басууну унутпайлы. Ассаламу алейкум, Азамат Токтоматович. Сиздердин босогоңуздарды аттап киргениме аябай кубанычтамын. Биринчиден жанагы өзүбүздүн мекендештер Москва шаарында ушундай өзүнүн эле кайра мекендештерге жардам берген мекемелерди көргөн сайын башкача сүйүнөм, башкача жүрөгүм жибийт. Биз дагы. Анан эми ушул жерден Алсу медиа каналына бүгүн сиздер жөнүндө бир көбүрөөк, жеткилүүрөөк маалымат берели деп турабыз. Келиңиз, сөз сизге берейин, Азамат беке. Менин атым Азамат, билесиздер, Алсу медиадан көптөн бери чыгып атабыз. Биз деле Москвада ипотека болсун, наличка болсун, үй алам дегендерге, үй салам дегендерге жардам берип келебиз. Колубуздан келген жардамды өтөп келебиз. Сиздер ким алам десе, үй алам десе, ипотекага же үй салам десе, участок алып келип кайрылсаңыздар болот. Алсу медиа каналында ошол жердеги телефон номерлер менен байланышсаңыздар болот. Биз дайыма даярбыз. Ипотека демекчи, сиздер жер алып, еще стройкада кылып бересиздер, э? То есть башка компаниялар сыяктуу жөн эле үй алып берип коюп эмес? Биз еще участок алып, жер үйдү салып беребиз. Ошол эле семейный ипотека деп коет. Кандай айырмачылык деген суроо жаралды менде. Сиздердин компанияңыздар башка компанияларга караганда эмне башкаларга караганда плюсуңуздар деп айтайынчы? Негизи, мисалы үчүн биздин менин оюм боюнча биринчи көп мындай пайдалуу жактарынан айтайын, разницасы, айырмасы. Негизи азыр башка десем деле болот. Негизи алып атканда азыр бир көп эле үй алам дегенде 300-400 же болбосо 500 миң акчам кетти дейт да, мисалы үчүн. Бизде мисалы үчүн 200-250 максимум. Биз аркылуу алсаңыздар, услуга ошондой 200-250ге расходу менен барат да. Бул жерде биздин услугабыз негизи азыр эле 50 миңден башталат, 150 миңге чейин да. Андан көп услуга албайбыз. Бул ипотеканын түрүнө байланыштуу. А так, эстетиктейин дагы өткөндө айткандай эле апрелдин аягына чейин новостройкада бизде бекер кызмат өтөп келатабыз. Жада калса, Биздин новостройкада биздин акциябыз бар. Рамазан айында да кылдык, азыр апрель айында дагы. Ошону кайрадан кайталап кетсем, апрелдин аягына чейин кимде новостройкадан үй алам десе, биз бесплатный кызматыбыз бекер. Сонун экен. Мен туура эле түшүндүмбү? Ошондо примерно орто эсеп менен 400-500 миң акча кетип атпайбы башка компанияларда? Получается, сиздердики бир 70 эмес, 30 эмес, 20 эмес, 50% арзаныраак болот дегени турасыз, э? Биз аркылуу алса, ошол расход жарымына түшөт. Мына ушундай, урматтуу катталуучулар, мен өзүм эле кызыгып атам, айтып атам го, жана бул жерге келүү, сиздер менен иштеш баштоо, башатындан баштап эмне керек?
жанагы барго, бир жерге барасың, паспортуң жөнөт, жазыласың, саатынан кечиксең өтпөй калдың деген сыяктуу го. Ансыңардай эми мен байкадым жана эле аябай кандай адам ийгиликке жетишет жөнөкөй адам деп жөнөкөй эле кирип келдим, сиздер жака. Анан ошол биринчи үй алам деген инсан кадамдары жөнүндө айтып кетиңизчи. Россияда мисалы үчүн келип иштеген адамдарга ипотека берилет. Ипотеканы жеңил, көптөлүк кыйын эмес. Биз жардам берип жөнөкөй эле баары. Ушул келгенде эгер Кыргызстандын жараны болсо бизге официальный жумуш керек. Сөй дегенде банктан алганда банк жумушу бар адамга акча берет да. Ошондой. Анан Россия жараны болсо официальный жумуш болбосо деле биз алып беребиз. Колубуздан келген. Ошол суроого как раз жетейин деп аттым эле. Айтайын дегениңиз Кыргызстандын паспорту болсун, Россияныкы болсун, айырмасы жок. Алып бере аласыздар, алып бере алабыз. Мына ушундай урматтуу мекендештер. Мен деле алсам болот экен Кыргызстандын паспортун менен де. Анан дагы кененирээк маалымат көптөгөндөр сурап калышат бул жака келгендер. То есть Россиядан эле алып бере аласыздарбы же бул жакта туруп алып төлөп Кыргызстандан алса да болобу деген суроо аябай көп жаралат да. Ошол боюнча кичине айтып кетсеңиз жакшы болот. Ооба, сиздердин берген суроону бизге да көп сурашат. Чалганда Кыргызстандан алып бербейсиңерби депчи. Анан Кыргызстандан алып бергенде Кыргызстанда эми 2-3 түрдүү болуп үй алганга мүмкүнчүлүк бар, эми наличка. Наличканы өздөрү деле алса болот. Анан ипотеканы алганда Кыргызстанда иштеш керек болот. Бул жакта иштеп Кыргызстандан ипотека ала албайт. Анан дагы калган үчүнчүсү эле калат. Ошон үчүнчү жол бул барып ошол жерде куруучу компаниядан алыш керек. Куруучу компаниянын кээ бир компаниялардын билген Москвада өзүнүн офистери бар. Ошол жерге барып алсаңыздар болот. Анан биз бул жактан туруп Кыргызстан менен азырынча иштешти биз баштай элекпиз. Келечекте может быть азырынча жок, Кыргызстан менен алып бербейбиз. Кыргызстандын өзүндө куруучу компанияларга өздөрү барып эле договор түзүп алса болот. Жеңил эле алды эле. Анан кээ бир компаниялардын офистери бар Москвада. Мына үй алганы келди, башатында акчасын берди, услугаңыздар бар го, өзүңүз айткандай. Анан орто жолдон ошол жаран ошол үй алуу оюнан кайтып калды. Ошол кандай болот ошол учурда? Башында негизи бул бир кызмат услуга болгон үчүн биз сөзсүз договор кол койдурабыз. Договордо мындай конкретно айтылат. Мисалы үчүн башында ипотека алыш үчүн одобрение алынат банктанчы. Банктан одобрение алыш үчүн биз бул примерно предоплата деп коет, аванс деп коебу. Бул 20 000 сом, 20 000 рубль болот. Эгер биз одобрение ала албасак, 20 000 рубльду биз сразу кайтарып беребиз. Бизде акча калбайт. Анан ошол сумма 20 000 болот. Биз одобрение алгандан кийин ал сумма кайтпайт. Ачык эле бул айтылат. Андан кийинки этаптарда уже кандай болот, кайсы этапта токтоду иш, биз ал жаран менен обязательно сүйлөшөбүз. Кандай эгер кийин келип алам десе, может 1 жылдан кийин, может 2 жылдан кийин биз ошол алган акчасы менен, берилген акча менен биз ошол жерден, кайсыл жерден токтосо ошол жерден биз кызмат көрсөтүп баштайбыз. Ошол жерден уланып кетет. Сонун экен, урматтуу коноктор. Эгер деле сиздердин үй алам деген ойлор болуп, ал учурда орто ченде бир көйгөйлөр жаралып калган болсо, ошол кайсыл жерде болсо токтоп, анан кайра 1 жыл болсун, 2 жыл болсун улап кетсе болот экен. Сонун маалымат деп ойлойм. Ал эми ушул эле учурда дагы бир эми мен сиздердин Алсуу YouTube каналына келип, сиздердин босогуңуздарды аттап калдым. Анан менде дагы аздыр көптүр өзүнүн тааныш билиштер бар деген го. Азыр бул жактан чыккандан кийин сен ошол жака барыпсың го, кимиң болот, эми бизге мындай кылып сүйлөшүп бер деп башташат го. Эми ошолордун баарын жанагы скидка бирдемке кылып бере аласызбы деген суроо жаралат. Бизде негизи биз Алсуу медиа менен дайым эле сүйлөшүп келебиз. Алсуу медиа каналынан келгендерге биз 50% скидка кылабыз. Ошон үчүн дайыма Алсуу медиага катталыңыздар, Алсуу медиадан келгениңиздер сөзсүз айтыңыздар. Биз сиздерге 50% скидка кылып беребиз. Анан дагы бир суроо баштапкы төлөм боюнча айта кетсеңиз. Аябай бул баштапкы төлөмү первоначальный взнос дейт, аябай көйгөйлүү суроо. Постоянно эле сурашат, мисалы үчүн без первоначальный взнос кылып реклама кыласыңар дейт. Эмнеге алып бербейсиңер дейт. Негизи биз алып беребиз, алып берип жүрдүк, алып беребиз буюрса. Россияда мисалы үчүн ипотекада негизи банктарда без первоначальный деген түшүнүк жок. Эгер застройщиктен, новостройкадан алынганда үй, застройщик өзү первоначальный взностун акчасын өздөрү салат. Өздөрүнүн акчасын колдонушат да. Анан клиент үчүн, кардар үчүн без первоначальный взнос болот. А эгер вторичкадан алынган болсо, ал жерде документ жасалат.
обязательно. Специальный документ жасалат, ошол документтин алып жүргөндөр билишет ал кандай документ. Бирок закондуу эле түрдө, эч кандай закон бузбайбыз. Ошону жакшы ойлоңуздар. Сен банкта түшүнүк жок болсо кантип силер 5 начальный кылтасыңар дейт. Бирок бардыгынын өзүнүн баягы орду менен документтер жасалат, андан коркпосоңуздар болот. Ошентип 5 начальный взносто калып беребиз. Бирок негизи айтып келгенде биз көп клиенттер, кардаларга, мекендештерге айтабыз, первоначальный взнос менен алган бул выгодно депчи. Себеби больше вариантов, вариант аябай көп. Ошон үчүн өзүңүз үчүн выгодно болот. Анан банктан азыраак акча аласыздар. Банктан аз акча алганда сиздин карызыңыз аз болот, айлык төлөмүңүз аз болот. Ошон үчүн мен айтат элем, колдон келишинче первоначальный топтоп алгыла депчи. Бирок 5 первоначальный деле алып бере беребиз. Ооба, биринчи төлөмү жок деле алып бере алат экенсиздер, бирок төлөмү бар болсо жеңилдет, оңой болот, оңоюраак болот. Жеңил болот, кардардын өзүгө да жакшы, банктан аз акча алат да. Айлык төлөмү да аз болот. Анан дагы бир өтө көп берилчү суроолордун бири, жанагы азыр пайыздар кандай болуп атыр, ошол жөнүндө айтып кетсеңиз, Ооба. Канча пайыз менен алып бересиздер? Да, ипотеканын банктар менен дегенде. Россияда ипотеканын эки түрү бар. Бул льготный ипотека, стандартный ипотека. Азыр стандартный ипотекада бир аз ставка жогору, 26%тан башталат. Азыр вторичка да ошого кирет, анан кыргыз мекендештерибиз Кыргызстан жараны менен ошол стандартный ипотекага кирип калат, бул сөзсүз. Анан эгер льготный ипотека туура келбесе, РФ жараны болсо деле стандартный ипотека менен алат. Бул деле азыр 26%тан башталат. Льготный ипотека дегенибиз бул баягы Россия жараны болуп, мамлекеттин бир кандайдыр бир жардамдарын алып калат. Мисалы, бул 7 жашка чейин баласы болсо, же болбосо IT компанияда иштесе, же бир военный болуп бир жерде службада жүрсө, ошол убакыттарда 6%ке чейин, бул 3,5-дан 6га чейин деп айтылат. 6дан ылдый да болушу мүмкүн, 6да болушу мүмкүн. Бул нюанстары бар. Арзан 3,5-дан деле алып беребиз. Негизи 6га чейин максимум 6 деп айтылат. Ошол 6% менен алып беребиз. Эң сонун ар бир келген кардардын өзүнүн ошол история деп коебу, өзүнүн историясы, өзүнүн категориясы менен ошого карап айтат экенсиздер. Ооба, сонун. Анан дагы бир суроо, жанагы өзүң билген нерсени башкаларга үйрөтүү дагы бул чоң эрдик эмеспи, Ооба. Анан мен угуп калдым, буга чейин деле жанагы өзүнүн ошол билген билими менен бөлүшүп үйрөтөт экен деп. Ошол боюнча кичине обучение боюнча айтып кетиңизчи. Обучение боюнча кандай болот, кантип жазылат, же болбосо акчасы кандай дегенде. Обучение боюнча жакшы суроо болду, менин оюм боюнча. Себеби дегенде азыр баары эле жерде обучение болуп атпайбы? Мисалы, окушуп атат. Бизде азыр мекендештерибиз көп окууну чечишти. Курс, тренинг, баардык жерде эле ушундай саморазвитие деп эметишип атат го. Анан дагы биздин айтышыбыздын бир обучениябыз башталганын себеби бул жумушту үйрөнүп алса акча табат да. Бир кесип катары деле кийин дальнейший иштеп кетсе болот. Ошол эле өзүбүз менен деле иштешсе болот. Обучение дегенде бул ушул үйдү кантип алат, кандай документтер керек, эмне керек болду, риэлтор деп коет. Ошол риэлтор болуш үчүн бизде обучение бар. Акчасы болгону 10 000. Биз эми негизи ушул билген эле кылып аткан жумушубузду эле үйрөтөбүз. Онлайн окуса деле болот, офлайн окуса деле болот. Офиске келип бир жума окуу болот. 10 000 бир жума окуу, анан 1 ай сопровождение. 1 айдан кийин деле биз менен иштешет элек деген болсо, биз иштешкенге ачыкпыз. Партнер катары иштеше беребиз. Азыр деле бизден окугандар биз менен иштешип келет. Аябай эле көп биз менен иштешкендер. Көбү үйдө отурушат бала менен, мисалы үчүн мекендештерибиздин. Жаңы келдим деп мырзалар да бар, иш издеп жүрөм дегендер бар. Ошолорго баарына мен айтат элем, бул жакшы бир мүмкүнчүлүк деп. Анан биздин обученияда үйрөнүп өзүбүз менен доходко чыкканга мен гарантия берем. Буюрса жардам берем. Колумдан келген жардамды, билген билимимдин баарын үйрөтөм ошол 10 000-дин ичинде. Көп ойлойт эми аз эле акча депчи, анан биздин жардамыбыз ушул болсун дейм да. Сон. Негизи аябай эле жакшы мүмкүнчүлүк экен, урматтуу мекендештер. Мен таң калдым, чын айтам. Себеп дегенде азыр жөнөкөй бир кандай бир курстар болсун, аябай жөнөкөйлөрүнө барсаң деле 10 000дик курс жок го дейм, болсо да минимум да. Бул 10 000дик койгонуңуздардын себебин дагы жана кичине угуп калдым. Жанагы бекер болсо элдер бекер го деп калбасын деген ойдо эле коюлган акча экен. Баарыңыздардын кулагыңыздарга күмүш сырга, чындап эле келиңиздер, үйрөнүңүздөр.
Сиздер дагы ушундай өзүңүздөрчө офис ачып иштеп кетиңиздер деген ниетти айтайын, Ал менен эми чисто символический. Ошону айтайын деген. Ооба, багыз. Рахмат, жанагы суроо боюнча сонун маалымат бердиңиз, обучение боюнча. Дагы бир суроо. Эми бүгүн болушунча сизди сүйлөтө эле, Азаматбек, Биз кой эми дайым сүйлөп жүрөбүз, анан ушул жерде мен могу Алсуу медиа каналынын катталуучуларына болушунча сизден жанагы алайын деп атам. Анан ошолордун катарында дагы бир жана сиздерде первичка, вторичка деп сүйлөп каласыздар го. Аны мен деле түшүнбөйм. Катталуучулар сиздер деле эгер түшүнгөндөр болсо жаза кетиңиздер, түшүнбөгөндөр эми түшүнүп алып деп жазып коюңуздар. Ошолордун ставкалары боюнча айтып кетиңизчи. Первичка деген негизи эмне? Вторичка деген эмне деген суроо катталуучуларда деле болсо керек. Ошол боюнча айтып кетиңизчи. Жакшы суроо. Первичка, вторичка деп бөлүп коюшат недвижимостьта. Первичка бул новостройка, жаңы курулуп жатканда, мындай айтканда биринчи новостройкадан үй алса, первичкадан үй алган болсо, биринчи ээси сиз болосуз. Үй жаңы деген сөз. Вторичка деген сөз уже баягы алынып сатылган үйлөр. Мисалы үчүн биз баарыбыз жашаган үйлөрдүн баарына вторичка деп коет. Первичканы новостройкадан алганда льготный ипотекалар менен алса болот. Вторичканы алса болбойт. Ошол жагы разницасы. Вторичканы караштырып койсо, иштеп кетти. Так, вторичка деп кайра баштайт. Первичканы алса болот деп баштайсыз. Вторичка бул биз жашаган үйлөр, биз көрүп турган үйлөр, бул вторичка деп коет. Эми экинчи, үчүнчү ээлери деген сөз да. Баягы биринчи ээси новостройкадан алып первичка болду да, мисалы, биринчи үйдө ээси болду. Уже ал киши сатканда уже вторичка болот. Бул ошол алынып сатылып калган үйлөрдүн баардыгына вторичка дейт. Биз жашаган үйлөр. А первичка курулуп жаткан үйлөр. Ошолордун пайызы боюнча. Ооба. Первичка, вторичканын разницасы бул основном пайызда. Азыр биз ипотекада иштеп атканыбыз үчүн, ипотекага үй алганыбыз үчүн новостройканын курулуш компанияларын мамлекет колдойт. Мамлекет колдоо максатында ошол льготный ипотекаларды ойлоп чыгарган. Биринчиден элдин ошол семейный, балалуу же болбосо IT же военныйда иштеген мекендештерин коргош үчүн, колдоо үчүн. Экинчи застройщиктерди, үй куруучу компанияларда колдоо максатында 6% менен 6%ке чейин, 6дан да ылдый алсаңыз болот. 3,5-дан 6га чейин процент ошол арада алсаңыз болот. Бул обязательно бул льготный ипотека туура келиш керек. И новостройкадан, первичкадан алышыңыз керек. Разницасы ошол. Бул 6% өтө жакшы. Вторичкадан да жок. Вторичканын ставкасы азыркы моментте 26%. Ошо жана айткан вторичкага кирет. Бул стандартный ипотекага кирет. Бул биздин Кыргызстан жаранын мекендештерибиз, анан РФ жаранын мекендештерибиз деле эгер льготный ипотекага туура келбесе, анын шарты ал деле ошол стандартный ипотека менен 26% менен алат. Сон. Дагы бир суроо Азамат байке, жанагы пайыз арзан жакка карап биз баарыбыз эле эме кыла беребиз го. Анан ошол боюнча жанагы айтып атасыз го, бирөөлөр 6%тен алса болот, 2,5-дан баштап жана льготный деп атасыз го. Ошол боюнча жанагы эгер өзүнүн документтери туура болбой атса же бир өзүнүн таанышын, тууганын дейле алып келип алса болобу, анан аны кийин кандай өзүнө переоформить этип бере аласыздар деген суроо жаралды. Туура суроо болду. Баягы арзан дебейли, выгодный дейли. Ошентип айтабыз. Арзан дегенде бир аз эметип. Выгодный, кантип выгодный алса болот? Негизи эле өздөрүнүн шарты туура келбесе, условиясы туура келбесе, башка бирөөнүн таанышынын, тууганынын атын алса болот. Семейный ипотеканы алса болот, сөзсүз. Менин оюмча алыш керек деп айтам. Себеби дегенде 26% менен алгандан көрө 6% менен алган выгодно. Ошон үчүн аябай эле выгодно. Алгандан кийин ипотеканы төлөп бүтмөйүнчө үйдүн документини ал киши өзүнүн атына өткөрө албайт. Качан ипотеканы төлөп банкта карыздан кутулгандан кийин банк уруксат берет. Ага чейин банк акчасын алмайынча уруксат бербейт. Уруксат бергенден кийин, акчаны төлөп бүткөндөн кийин мамлекетте закондуу түрдө дарственный деп коет, эми подарка кылып бергендей, дарственный кылып документин өткөрүп берсе болот. Жанагы адамдан өткөрүп өзүнүн атына өткөрүп алса болот. Бир эле минусу бир аз налог төлөп калат. Алган адамчы. Эми аны дагы кийин кайсы убакытта өткөрөт, бирок эми мамлекетке налог төлөп койсо, менин оюм боюнча жакшы эле болот го деп. Себеби дегенде выгодно алып атпайбы, арзан алып атпайбы? Арзан алганыңыздардын өзүнүн дагы кичине ушундай минус жактары, плюс жактарын айта кеттиңиз сонун. Бирок эгер ишеничтүү өзүңдүн тууганыңа өткөрүп ала турган болсоңуздар, үйдө өткөрүүнүн деле кажети болбосо керек. Кажети болбосо керек. Бир эки
сатып ийсе деле болот. Жана өткөрбөй туруп деле сатып акчасыны ошонун акчасы кара өзүнө үй алып алса болот. Сен акчаны төлөп бүткөндөн кийин бир канча убакыт өткөн болот, ал үйдүн баасы кымбаттаган болот. Ошондо мен оюм боюнча жакшы эле выгодно эле алып, выгодно сатып алса, ошону сатып туруп акчасына өзүнүн атына үй алып алса болот. Сон. Мына ушундай урматтуу мекендештер. Адамдан айла качып кутулбайт экен да ишибиз. Ары караса деле бирдемкени айтып берет экенсиздер. Бери карасак деле мындайда деле жол таап берет экенсиздер. Чоң жол болбосо, чийир жол болсо деле таап берет экенсиздер. Эми акыркы суроо болсун. Азамат байке, сизди чарчатпайлы, жумушуңуздан калтырбайлы. Эң акыркы суроо кандай десеңиз, мына азыр көрүп атасыз го акыркы учурда жана департтан сырткары азыр реестр деген ар демке вопростор кичине ушундай мигранттар кичине кыйналып турган кезибиз. Анан негизи эле Кыргызстандын жараны могул жакта бир чоң машина болсун, үй болсун алуудан кичине коркуп, кооптонуп, эртеңки күндө кандай болуп калам, эртеңки күндө дагы депортация болуп кетсем эмне болот деген суроо жаралат да. Ошол учурда кандай болот? Ошондой ситуация болду беле деген дагы суроо берейинчи. Негизи баягы жашоодо баары эле ситуациялар болуп атат, баарын эле көрүп атабыз. Эгер семейный болсо, мисалы үчүн депортация болгондо, бир киши депортация болсо, семьясында мисалы үчүн агасы, иниси же аялы калган болсо, или наоборот күйөөсү калган болсо, аял депортация болсо, кимдин атына болсо, өзүнүн аялына же болбосо агасына, инисине же болбосо ата энесинин бирөөсү бул жакта болсо, доверенность таштайт. Нотариустан доверенность берет, ошол киши ал үйдү сатса болот. Ипотекадагы үйдү көбү айтат, сатса болбойт депчи. Бул туура эмес түшүнүк бир аз. Себеби дегенде банктар сатканга уруксат берет. Бир эле шарт менен ошол банктагы карызды үй сатылып атканда төлөш керек да. Ошон үчүн алып аткан адамдын акчасы менен банктагы карызды төлөп койсо болот. Ошон үчүн түшүнүгүм боюнча коптонбой койсо деле болот. Коптоштун кереги жок. Доверенность өзү кетип, өзү сатканга жетишпей кала турган болсо, доверенность таштап кетсе, доверенность менен биз сатып беребиз. Азамат байке, маалыматтар үчүн рахмат айтайын. Сиздерге рахмат. Анан кийин эркин микрофон берейин эми, аяк жагында сизге. Эркин микрофон жакшы болот. Ошо бизде келиңиздер, биз ипотекага үй алып беребиз, наличка, ипотека. Анан дагы азыр акыркы убактарда ошол обученияны өтүп баратабыз. Обучение бул керек нерсе. Анан келсеңиздер ойлойсуңар, мисалы бир эле риэлторство деп, жок, андан башка да обучениеде көп нерселерди окутабыз. Бул личностный рост болушу мүмкүн, саморазвитие болушу мүмкүн, кошумча психология болушу мүмкүн. Дополнительный ичинде бар. Сөзсүз түрдө келиңиздер, бул обучениеден өтүңүздөр. Себеби дегенде бул сиздерге риэлтор болуп иштебесеңиздер деле жашооңуздарга керектүү маалыматтарды аласыздар. Ошол анан үйлүү болом деп же болбосо үй алам деген мекендештерге биз дайыма кызматтабыз. Келиңиздер, өзүңүздөр каалаган жерден, каалаган баада тандап алып беребиз. Эч качан тартынбаңыздар, консультацияны деле. Кээде көбүнүн убактысы болбойт экен да, мен офиске келе албайм дейт. Мен чындап мага чалыңыздар, мен кээде 1 саат, кээде 1,5 саат ачыгын айтканда консультация берем телефон делечи. Ошон үчүн келе албайм, офиске бара албайм дегендер үчүн да сөзсүз чалыңыздар, консультацияны биз телефон деле беребиз. Офиске чакырбайбыз, эгер убактыңыз болбосо. Ошон үчүн кыжаалат болбой, астагы номерлерге кайрыла бериңиздер. Эң сонун, урматтуу мекендештер, мына ушундай бүгүн мен сонун биз өзүбүздүн мекендешибиз, ишкер агабыздын жанына келип сонун маалыматтарды сиздерге алып бердим деп ойлоймун. Өзүмө дагы керектүү маалымат, ошон үчүн мен кадимкидей эле карапайым эл катары келип өзүмдүн болгон суроолорумду бердим. Анан эгерде эле сиздер ойлогон суроону мен бербей калган болсом, мына Алсуу медиа каналынын астында номерлери бар. Жада калса ушул Нуран недвижимость компаниясынын WhatsApp группалары да бар экен. Ошол группаларга кошулуп алып, керектүү маалыматтарды алып, үйлүү болуңуздар дейчи. Эң негизгиси жакшылык. Ушул маектин аягында айтайын. Жакшы ниет. Жакшылыктын деп жанагы тамада жаным кайра тойдо жүргөндө элестетип кетип турмун го. Эми рахмат. Чоң. Сиздерге рахмат. Сиздерге рахмат. Ишиңиздерге ийгилик. Буюрса, келгениңиздерге рахмат. Ыраазы болуңуздар. Элдер үй алыңыздар, үй той бериңиздер, анан биз кызматтабыз. Урматтуу Москва шаарындагы мекендештер, жердештер, эгерде сиздердин документиңиздердин мөөнөтү бүтүп, Москва Казакстан кирди чыкты кылуу үчүн тажрыйбалуу айдоочуларды издеп жаткан болсоңуздар, анда мен сиздерге Бакыт агамды сунуштайм. Андыктан Бакыт агама чалыңыздар, номерин экранга жазып койдум. Алсуунун атынан, Алсуу Рустамованын атынан деп барсаңыздар, сиздерге жолго чыгуучу документтериңиздерди бекер кылып берет, байке? Ооба. Токтоңуздар да. Андыктан баарыңыздарга ак жол, аман эсен барып келиңиздер.